Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары, милициянын полковниги Айбек Жумагулов Ысык-Көл облусуна болгон иш сапарынын алкагында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын ишмердүүлүгүнүн санариптештирүү багытын текшерди. Анда кызматкерлердин ишин жеңилдетүү жана жалпы жол унаа кырсыктарынын алдын алуу үчүн орнотулган жана жүрүп туруучу автоураган аппараттык программалык комплексинин иштөө тартибин, АПК аркылуу аныкталган эреже бузуу фактыларын текшерип, аныкталган кемчиликтерди орундатуу боюнча тийиштүү тапшырмалар берилип, санариптештирүү системасы өлкө боюнча старт берери айтылды. Бүгүнкү күндө Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын ишмердүүлүгүн санариптештирүүнүн алкагында, анын ишмердүүлүгүн жеңилдештирүү максатында, ошондой эле жол унаа кырсыктарынын алдын алуу максатында өлкө аймагында автоураган аппараттык программалык комплекстер да иштеп жатат. Анын алкагында жыл башынан тартып 14 миңден ашуун жол кыймылынын эрежелерин бузган автоунаалар дагы аныкталган. Анын ичинен катуу ылдамдыктар менен айдаган автоунаалар, кылмыш кылып качып жүргөн автоунаалар, ошондой эле жол унаа кырсыгына кабылып же себеп болуп окуя болгон жерден качып кеткен автоунаалар дагы аныкталып атат. Ошондой эле соттун чечими менен каттоосу убактылуу токтотулган дагы автоунаалар бүгүнкү күндө аныкталып жатат. Жалпысынан алганда санариптештирүүнүн алкагында автоураган аппараттык программалык комплекси кызматкерлердин ишмердүүлүгүн бир топ жакшыртууда. Эске салсак, жыл башынан тартып автоураган АПК аркылуу кылмыш кылып, жол унаа кырсыгынан кийин качып издөөдө жүргөн, каттоосу убактылуу токтотулган жана башка одоно эреже бузган 14 миңден ашуун унаалар кармалган. Ошондой эле Айбек Жумагулов кызматкерлерге жана кызматтык унааларга бекитилген боди камералардын, GPS-тердин жана жалпы санарип багытындагы техникалык базанын ишмердүүлүгүн текшерип, өлкө башчыбыздын коопсуз өлкө, ишмердүүлүктө санариптештирүү өңдүү жарлыктарынын талаптарын кынтыксыз аткаруу зарылчылыгын белгиледи. Ысык-Көл облусу боюнча 47 боди камера район шаарлардагы инспекторлорго тапшырылып, ар күнү мониторинг жүргүзүлөрү маалым болду. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин 24/05/2023 жылы чыккан буйругунун негизинде кызмат алып барабыз. Боди камера боюнча кызмат өтөө жөнүндө буйругу бар. Ошонун негизинде азыркы учурда Ысык-Көл областынын Ички иштер башкы башкармалыгы боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери боди камераларды алып кызматка чыгышууда. Азыр биздин кызматкерлер азыркы учурда 24 саат бою кызматта. Кызматка чыкканда биздин кызматкерлер төштөрүнө атайын берилген боди камералар бар. Боди камералар менен жол кыймылын жөнгө салып атышат. Азыр айта кетсек, мисалы, мен бияктан кызмат өтөөдө учурунда биздин жалпы Ысык-Көл областынын аймагындагы кызмат өтөгөн кызматкерлерди ар бирөөсүн ушул жерден мониторинг кылып турабыз. Жакынкы арада өлкө боюнча санариптештирүү системасы толук ишке кирип, ар кандай кылмыштуулукка каршы иш кызуу жүрүп, кылмыштуулуктун саны азаят деген кепилдик сөздөр айтылды. Нуржан Дөткулова, Талбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Ысык-Көл жаңылыктар үчүн Ысык-Көл районунан.